мен Авитахунова Шайрумун. Мен ушу жыланда айыл өкмөтү кетти Атылдаев Ырысбай төрагасы Акназаров Мамат өкө бизге жер 100 миңден деп сатышты. Биз эми 100 миңден окшойт, өкмөт нарк окшойт деп биз бердик. Бергенден кийин бизге булар эме кылбады, чек бербеди. Мен ушу bir çek aldım 100 mingge. Кийин балам берген экен 60 миң берген экен 60 миңди чек бербеди. Мынакей токтому жүрөт жанымда укам. Азыр мен ушул жерде отурам. Bir балам армиядан өлгөндө 96 армияга кетти, 97 өлүгүн алып келдим. Ыйлап жүрүп алып келдим. Ошол жерде Исмайыл Ысаков болсо ушу колунда жок экен, ери у касалман экен, балдары жаш экен деп bir чек бер деп Акназаров менен Сайдилла деген айыл өкмөттү чакырып өлүктүн үстүндө көрсөттү. Бул өзүнчө өлгөн жок, же асып алган жок, бул ушу батырларча өлдү, эл коргойн, жер коргойн деп өлдү дедим. Мен ошол боюнча 13 жыл Hiç böyle karanlık oldu. Balam ölgönden 8 aydan keyin kuyum ölüp kaldı. Baya yaş baldardı. Bağam dep жүрüp böyle men ömrüm ötüp gitti. Kaçan buna 2 yıl olduk. Çoğun balamı üylödüm. 2. balamı üylödüm. Üylögönde Raddom'da senterke olup işteydiler. Raddom'da 2 yıl yaşadım. 2 komnat üydü. 2 balama bölüp verip o şehirde 2 yıl yaşadım. Uşu Irısbay'dın kızı törüp bardılar. Jusup'u eme barıp durup aytты, главврач, ушуга бир чек берип койбойсуң, эшкурдаганда колунда жок нерсе ушинтип роддомдо эме болот, 2 келиндин касы бирине жеңе болуп жатат деп Сайды эме Ырысбайга айтты, ооба деди. Ошол боюнча мага чекти бесплатный берген жок. Мен 160 миңге эме кылдым, 60 миң бергениме 100 миң кыл деп токтомун берди, жер жок. Мынакей көтөрүп жүрөм эмеми болсо, токтомду болсо. Анан эми Kayırga var, жаңы айыл өкмөтүнө girdim men. Суранып кирсем айтты, бул эски токтому чыккандарга деди, мен бере албайм деди. Ачыгын эле айтайын эже деди. Каяка кайрылсаңыз кайрыла бериң деди. Мен деди артында чуркап жүргөн, токтому берилбеген, ошо чек жетпей калгандарга беремин деди. Кайерда эме жер болсо ошол жерден беремин деп айтты. Ол бала деле мага түзүк эле айтты укам. Uşu bizge jogorku kengешке мынау Taşiyevga, эмеге, Садыр Жапаровга жетиш керек да, биздин ушуну бизде коррупция болуп кетти. Онун үстүнө жерди өзүбүздүн низам боюнча өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн жерибизге берсе жетет эле. Бу жерде ар айыл өкмөткө 250 миңден, 300 миңден, 400 миңден сатып ийишип, бизге bir 60 ile üylüge verdi, kalganın başka ayıl ökmöttökülörge sattı жерди укам. Bizge ошон үчүн элибиz, көйгөйүбүз чечилди. Ушуну чечип беришке суранып атабыз ушундай кылып. Эч эме иланчыбыз ушу жогорку кеңештерге жеткизгиле биздин сөзүбүздү. Эми болбосо ояка деле барабыз. Барганыбыз менен экөөнү киргизип атат, мынандай оорунун айынан эме болуп атат. Ошон үчүн о жерге барып келдик. Şeriklerimiz, men bara albadım çındığı. Barıp girse 2 adamdı girgiziptir, kalgan eşikte oturuşuptur. 3 gün 4 gün zuluşup de, oşolga girdik de, girip ova çeçeviz dedi. Onun da oğuzun basıp koyuptur, bu ayıl hükümet geçe men uqtum öklenesinden. Ne kılsa oşo kılsın, men bar jok menen ememen, jogorku kengешlik deputattар менен am dosmun. O yaktan basam, bu yaktan basam, çurkap kalat da bula elder deptir. Bizge uşunday suranış jetkizgile çoğun emilerge, jogorku kengешlerge. Şu meselebizdi çeçip bersin, transformatör bolbogon jerlerde ham satıp ийишти başka ayıl ökmötkö. Tıt katarыбыз бар эле, азыр эми кайтара мына сапкол кайтара иштеп калгыдай болсо, пыла бергидей болсо, мына жерде шол комнат ачылат деп атат, эми ачылат деп атат. Ошолорго пыланы тут десе, касы тыт менен эме кылабыз, багабыз мисалыда. Мен келин болуп келгенде ар бир үйүбүзгө тыт алып барып таштап койду эле, куртту. Багасыңар, тапшырасыңар деп. Ошондой кылса биз тытты каерден алабыз? Ошолорду эми сатып ийишти да бул төрага менен эме. Айыл өкмөтүбүз.
Biz oşoğa kayrılıp atабыз, ошон үчүн жогорку кеңешке айтып бери жеткизгиле өлкөлөрүм. Биздин көйгөйүбүз ушул. Биздин көйгөйүбүз деле ушул өлкөлөрүм. Ошо жер берип атат дегенден баштап, айыл өкмөтүбүз берет дегенден баштап, мына майдан баштап жүрөбүз. Айыл өкмөткө киргенден деле жүрөгүбүз ада болуп калды. Бара берип, чарчап, эртең берем, бүрсүгүнү берем. Мына жерден эч кур койбойм болот деп жүрүп, акыры барып жүрүп, акыры жок эми калганы жок деп койду. Акыры көрсө бул пулга сатып аткан экен. Айыл өкмөтүбүз 100 миңден камине сатпай, андан бөлөк жактагыларга 250 миң, 300 миң, 400 миңден сатышты. Акырында кирип калып, акыры чек бересиң, 3 балам бар. Айыл өкмөттөрү жаныбызда, төраган деле жаныбызда билет. Ой, чектен эптеп калайлы, жок дегенде 3 балам бирөөсүнө чек бергиле деп, сен берем болуптур деп туруп, bir gün murun kalganda айыл өкмөт кете турган болгондо берем деп туруп кагазын күтүрүп кел деди. Келсем, келип айттым, ана курууңу раста пулуңу деди. Ана канча берем Ырыспай дедим айыл өкмөтүбүзгө. Десем 50 миң деди. Эме 100 миң деди. Анан айттым, Ырыспай бир 50 миң берейин айыл өкмөткө. Жок дегенде көрүп турасың. Ушундай колубузда жогураак барыбызды билип турасың, эми 50 миң берейин десем, жок, тоголок кылып келиң деп туруп, азыр пулду алып келиң, мен кол коюп берем деди. Ушу менен чыктык. Чыгып эмне кылсам экен деп ошону ойлонуп турсам, эртеси күнү 7-чи канал келип калыптыр. Аны билбейм. Чыкырышты айыл өкмөткө келдик, аны 7-чи каналга туруп Ырыспай турду айтып бердим. Төрага тур деле. Ушундай 50 миң берейин десем, тоголок кылып кел деп айтты. Тоголокту камбагалдар каяктан табабыз? Жаллаң барларга байлемелер 100 миңден 200 миңге сатып, башка айыл өкмөттөр, башка элде бир үйдөн 4төн чек алгандар болтат. Бизге мыйзам чегинде ошол чек бербесе ham майлы бизге. Ошол адыркы 292 деген мени карап токтомду. Ошону жокко чыгарып, ушу комиссия барып, ошол жерде тактылап, ким канча чек алды, бир үйдөн канча чек алгандарды тактылап, жаллаңба депутаттар, мурунку депутат болуп шайлангандар. Бирден эмес 4төн аялына, башка турмушка чыгып кеткен кыздарына паспортун атынан алып туруп, ушу айыл өкмөтү өздөрү сатып, айыл жер ошол айыл өкмөтүбүз менен төрага эң кеминде ошо жер ошолордон чыгат. Ошолорду бизге тактап берсин. Ошолорго комиссия жүрүп ошону каралсын деген ниетибиз бизде. Биз 28-30 адамбыз. Азыр аякта 15 үй турабыз онубуз акимеде, мэрияда. Азыр 5 оңор дегенде бир такси кылайык болуп келе калдык. Эми ушуну жакшылап карап, ошо кеткен айыл комиссия барып, ошол жерде түзүп, ошо жерди тактырап берсе, бизге ошол эмеле. Ошо кетип атат. Биз ошо Бишкекке чейин бардык, Мошко, бу ГКМ менен бүт жерде кагаздарыбыз турат азыр. Ана мына деп сүдүрөп карап келе берип биз токтобойбуз дедик. Биз эч муну токтотпойбуз. Ошо биздин элдин көйгөйүн угап экен. Ошо жеп ошентип жеп эле ошондой байлар жеп, ошо айыл өкмөттөр барлар жеп эле биз ошондор кала беребизби? 4төн колунда жок, азыр айыл өкмөтүбүз келип алып, бирме-бир үйгө кирип чыктым мейжелер деди. 82 майыптар бар экен. Канча жакылар бар экен. Бирине дагы тийген жок ошол жерлер. Жаллаң ошо бай депутат болгондор, пулу барлар, 100 миңден пулу барлар алып, ошо 100 миңден берген пулу барлар азыр фаршивый болуп калды. Докумемелери. Токтомдору жок, ошолорго ham жер жок азыр. Мыйзамсыз болгон жерлерди 26,5 сотик эме трансформаторга кирген жерден жок азыр. 26 ошо мыйзамсыз байтыткатталар берилип кетти. Жаллаң айыл өкмөттүн төраганын чөнтөктөрүнө түшүп атат экен. Ошону бир карап бизге тактылап, биздин көйгөйүбүздү ошол чечип берсе экен деген ниетибиз биздин. Ушундай кылбастан дагы азыр деле ошо төрага келип отурат азыр ошол жерде. Айыл өкмөтүбүзгө дагы ошо төрага келип отурат жегич. Айылды жеп, элди жеп бүткөн адам дагы ошол жерде келип отурат. Ошо окшогондорду бизди карап, ошо окшогондорду кайта түшүрүп жок кылып, жаштар келсин. Азыр айыл өкмөтүбүз балабыз жаш айыл өкмөт бала келди, аябай жакшы. Келгенде эле өкмөтүбүз кыйла оңолду. Баягындай болуп кирсек, бардык форма кийишкен, галстук тагынган. Ушундай тактырбада дагы ошо жегич адам келип отурду жанында. Ошол жаш баланы дагы ошондой акыбалга түшүрөт. Биздин суранычыбыз ошо 28 азыр 30 адамбыз арызда жүрүп Бишкекке чейин баргандардан. Ошол жакшылап комиссия түзүп, ошол жерди жокко чыгарып, кайрадан текшерип беришин суранабыз биз. Пираев Элдияр. Пираев Элдияр.
Ошо мен аялымдын атынан жазылып, катар Ишпокто 30 Ишпокто Кошалиева Гузина деп чек жазып жүрөт да. Барып кирсем, колуңан келгениң кылып ал. Кыскасы ошо чек тыр чыккан болсо менден сага подарка деп, мындайча айтканда бетирмачылык кылат да. Анан ошону колуман келишинче аракет кылтам. Мен өзүм бирок чек алам деп кирген эмесмин, бирок Ишпок жазылып калыптыр ошедечи. Аялым атынанчы жазылган. Анан ошон үчүн мен алам кылып, не себептен аялым атынан берилип калат? Биз кирген эмеспиз да, ошон үчүн жүрөбүз да. Ошого бага окшогондордун канчалаган адамдардын бейбачараларды кыйналып жүрүшөт да, эдечи. Кепте пособия турлаган келгенде эле илип калышат экен. Ошонун атынан кылышып, алып сатып, кийин аныкы чыгып калганда бунуку жок кылып, башкага илдирип, ушундай кылышат да булчу. Канча сомго сатылды? Сатылганын билбейм, кыскасы чек фамилия немеси чыкты да, ката Ишпокто жүрүшөт. Чек берилгени менен номер Номер 30 Ишпокто жүрөт, бирок барсаң жок, колуңан келгениң кылып дегендей кылат да. Ким билет? Өзүңүздөрдүн ишаратты маалымат бар. Ошону анан кийин башка эле адамдар киргенде азыр чолко жыландардан эмес, башка эле Алайдан, башка эле мамлекет немеде жүрүшөт да, мына Жалалабад, башка жактыктар эле кирип алды да. Анан барсаң, резина силерге чоюп беришиңиз керекпи, жеткиришиңиз керек дейт. Анан мына өзгөн деген малыңыздарыңыз бар, жерде таштак жерди берди, канчалаган адамдарга берди. Анысы майыл дедик. Бирок эми азыр суга жерди, элде иштеп аткан жерди берди да, азыр БД Макайга кетелек да. Ошону 6 сотиктен. Анан Тыткатар бар эле, Тыткатардан берди бардыгын. Буну 7-нчи каналга тарттык, немеге кылдык? Чыгартат дагы шап немеден өчүрүп салат Юсуптанчы. Аларды же пул менен неме кылып озун жабып атабы кантет билбейм. Бирок канткенде ham тоготпойт да бир өкмөтчү, эч ким карапайым адамдычы. Колдорунан эмне келет эле кайра чейин барып кылат да дегендей кылып. Ошондой кылат экен. Азыр биздин өзүбүздүн прокуратурага барсак деле алды эле барсак жомокто айтат да, илгери жомок дегендей кылчы. ГКМда бар, Өзгөн, Ош, Бишкекке чейин бар. Оштун акимине деле бардык. Мына деп коет али баланы сораткондой эле кылтат да, айла жок биз кичине аракет кылайлы деп. Айда действительно башка эле адамдар келди да, азыр ишенмесеңер бар тартырдык деле. Адамдар башка, алар барсак айтат силер пул бар адамды алат да деп, кайта ошол жердин башка жүрүү адамдар келип кегетип атат да, силер пулуңар жок экен, ток пул бар адамдар 100 миңден сатып алып койдук дегендей кылып, мактанып тикериленип кетет да. Анан ошого алам болуп, анан айтып ошо пулду деле биз деле берсек алат элек го деген айттык, ошону жокко чыгарып, только ошо мына карапайым жыланын айыл тургундарына берсин деп талап кылып жүрөт ошо. Канча сот деген 100 миң болот. 6 соты 100 миң болду. 6 сотты 100 миңге сатты. Аяка Юсупбекке кирсек, ал тан албай атат. Кимге берсең ошондон тан алып алла деп, мындай нерсени текерден кыйынсынтат. Анан мен келип, ба пулду алып келип анан чалдым. Чалсам айтты, Алима үйдө деди. Алимага берип кой 50 миңди деди. 50 миңин качан бересиң деди. Анан ушундай деп айтты дедим. Десем анан болуптур. Алимага алып барып бер деди. Мен аялым. Мен курорттомун деди. Курорттомун деди. Эми төраганын үйүнө алып барып бердим анан кийин. Алып барып берсем катын узганак кылды. Анан телефонго айттым, Алима же сизге бердим десем, кызым ишенбейт дедим. Түрөтүм тартып алайын. Анан бир кызга тарттырдым, бая берип аткан пулду. Тарттырсак, сен бирөөгө берейбисиң? Жок дедим, мен кызыма эле жөнөтөм, анан өчүрүп таштайын дедим. Анан мен берип анан кийин келдим. Келгенден кийин жер тартты. Жер тартканда ол жер амалыгы түз тийген жок да. Борсокча тийди. Анан борсокча тийип калды деп отурдум. Баягы төраганын колунда бир 10 чакты токтом жүрөт, койнуна катып. Төраганы берген. Алдым. Канча сотук алдың? 6 сотик жер алдым. 100 миң. Балам бирөө өкүл атасы аркылуу Ырысбайдын досу болот экен. 60 миң бергенде мына токтомду берди, жер жок. Жер жок. Өзүчү өкмөт баасы 580 сом экен да, бул чектин баасы. Майли 5 миң кетсин, 10 миң кетсин, анан 100 миң деп анан алып алышы азыр айыл өкмөттөрүбүздө чек толтура. Баягы бейбичелерге деген айыл өкмөтүбүздүн бай жери бар экен фондуда. Аны дагы өздөрүнө өткөрүп алып. Кече мына эже деди, мен мына токтом берген жерди билбеймин деди. Жал өзү шайлап атканды айткан да. Өзү чечет деп койду мага. Жем Ырысбекке чечет өзү.